Мен жакында Японияга бардым. Бул көптөн бери менин кыялым болчу. Биринчи сезим кыялыма жеттим деген. Ар бир адамдын кыялы бар. Кыялына жеткенде анын өтө сонун бактылуу сезимдер келет. Ошол орундалды биринчиси. Анан экинчиси эмне үчүн Японияны көргүм келчү эле? Көрсө биздин акылыбыз эмнени укса, эмнени көрсө, ошону каалай берет экен. Аппетит келет экен да. Тамак келгенде адамдын табити ачылгандай, китеп окуп атканда мен Япония жөнүндөгү тарыхты окуп атканда Японияны көргүм келген экен. Японияда тартылган кинолорду көргөндө, көркөм фильмдерде Японияны көргүм келген экен. Ошол анан мага максат болуп калган экен да. Ошол үчүн мен барганда окуган китептерими бышыктап, көргөн кинолоруму тактап кайрадан мээнимден өткөрүп, бир канча информацияны мээнимден чыгарып, бошотуп, жеңилдеп келдим. Анткени кыялыма жетмейинче адамдын жаны калбайт. Жаным реализация болду да, мындайча айткандачы. Мен көбү сурашат, Японияга иш менен бардыңбы, андаймын. Мен өзүм үчүн барам. Бул жашоодо ар бир адам өзү үчүн жашайт, өзү үчүн келет, өзүнүн кыялдары үчүн жашайт. Ошол Японияда көптөгөн кыялдарым аткарылды. Өтө сонун сезимдер болду. Анын үстүнөн Япония мени аябай таң калтырды. Англис тилин билбегени, орус тилин билбегени мени өтө сонун трансформациялады. Көбүнчө англисче билген, орусча билген жерлерге барганда тамганы тааны окуп алат элек да. Бул жерде окуй албай, менин тилим өчтү. Тилим өчкөндө өтө сонун мээме күч кирди. Сонун уктап жаткан мээимдеги нейрондор ойгонуп, мээме кайрадан жашарып, азыктанып, мен күткөндөй болду да. Ошон үчүн мен саякатка эмне үчүн барам? Көбүнчө көп түшүнүшпөйт, саякаттын маанисин түшүнүшпөйт да, неге барышат. Мисалы мен Oriflame компаниясында 23 жылдан бери иштейм да. Анан көп ойлошот, мен Oriflame компаниясы менен саякаттап жүрөт депчи. Жок. Же болбосо соодагерлер ойлойт, бир нерсе алып келип сатканы барат депчи. Жок, мен соодагер эмесмин. Жөн эле барып арзан товарды издеп, анан алып келип бере турган Турция, Кытайга каттаган соодагерлердей эмесмин. Ар кимдин өзүнүн максаты башка да. Менин максатым өзүмдүн мээмди кантип жашартуу. Мээ качан жашарат? Өзүңдүн жериңде болбойт. Өзүң мурда билген адабият, өзүң билген чыгарма, өзүң билген сөз менен болбойт. Сен аны таң калтырышың керек. Мен өзүмдүн мээми таң калтырыш үчүн Японияга бардым. Ал жерде бир дагы мен билем дей албады. Анткени менин напсим мен билем деп сүйлөйт. Менин напсим өчтү ал жерде. Эчтекени билбей, мурда көргөн эмес. Ата-бабам да барбаган. Ошон үчүн полный бүтүндөй подсознанием алсыз болуп туруп берди дагы. Мен парасатымы иштеттим. Парасат деген бул разум. Ошентип мен өзүмдү аябай сонун трансформациялап, жаңы деңгээлге чыгарыш үчүн барам саякаттарга.